Сен де сабагыңды окуй отурасың? Мен чак эле окуп койгом. Сизге эмне болгон? Сумсайып. Телевизордон видео сабагын өткөрүп жүрдүм. Эми жаңы теманы түшүнбөй отурам. Математика болчу. Негизги бардык видео сабактар интернетте бар. Интернеттеби? Билбептирмин. Атайын сайтта. Көргөзөйүнбү сизге? Макул. Келгиле балдар, силерге да айтып берейин. Биз телевизордон көргөн бардык видео сабактар интернетте жеткиликтүү. Аларды көрүү үчүн атайын сайтка киребиз. Маңдайыңызга Санарип сабак сайты ачылат. Адегенде сайттын тилин тандап алсаңыз болот. Мен кыргыз тилин тандайм. Бул жерде 3 негизги бөлүм бар. Алар: окуучулар үчүн сабактар, ага эжелер үчүн мугалимге, ата-энелер үчүн суроолор жана жооптор. Демек мен сабактар баскычын басам. Туура. Айы, бул жакта видео сабактар абдан көп экен. Мен өз видео сабагына кантип табам? Эң жөнөкөй. Өзүңүздүн классты жана тийиштүү сабакты тандайсыз. Бардыгын ушул сабактар деген бөлүмдө тандаса болот. Сизге керек болгон сабакты табуу үчүн алгач окутуу тилин басыңыз. Мен кыргыз тилин тандадым. Андан ары классты, балким 5-класста окуйт. Андан ары предмет математика. Мына эми 5-класс үчүн математика сабагы боюнча видео сабактар эле калды. Эң сонун, эми баары түшүнүктүү. Айтмакчы, мында издөө функциясы бар турбайбы? Бул жерден сабактын темасын жазып, издесем болот да. Туура, андай дагы издесе болот. Чын эле, бул мен көрө албай калган видео сабак турбайбы? Видео сабакты телевизордон көрсөтөрү менен ал ошол эле күнү сайтта пайда болот. Боло турган видео сабактардын жүгүртмөсү барбы бул сайтта? Албетте, башкы бетке кайтып келебиз. Oku Chekit, Edu Chekit, Gov Chekit KG сайтынын башкы бетинин ылдыйраак жагында телеканалга чыкчу видео сабактардын жүгүртмөсү жайгашкан. Эгерде силер 1-класстан 4-класска чейин окусаңар, баластан баскычын басасыз. Эгерде 5-класстан 11-класска чейин окусаңар, анда ЛТР илим билимди баскыла. Дароо сиздин алдыңызга алдын ала сабактардын бир жумалык жүгүртмөсү пайда болот. Айы, бул сайтта баары бар го? Бул эмне болгон тизби? Ачык билим берүү ресурстары дейби? Бул сайт албетте өтө пайдалуу. Бирок билимди ар кыл булактардан алуу керек. Бул жерде айрым пайдалуу сайттар көрсөтүлгөн. Бирок мунун баары жакшычы. Мен сабакты мурдагыдай өткөнгө эле көнүп алыпмын. Анын үстүнө жаңы технологияны да түшүнүш керек экен. Эсиңиздеби, велосипед тепкенди үйрөтүп жатып айтканыңыз, бир жолу үйрөнсөң аны унутууга мүмкүн эмес деп. Бул деле ошондой. Ой, кыйынсың, Рахмат сага карындашым. Баарын сан түшүндүрдүң. Ой, көрсүңөр муну. Ой, биздин учурда мындай жок эле. Сагаңар абдан кызыктуу. Ата, келиңиз, биз менен отуруңуз. Сиз үчүн да бөлүм бар. Ата-энелер үчүн суроолор жана жооптор. Ай, азаматтар.